Бишкек Кант Токмок унаа жолун оңдоо иштери кызуу жүрүүдө. Учурда Лебединовкадан Новопокровкага чейинки 4 чакырымга жакын аралык оңдолуп жатат. Жалпы 18 чакырымына асфальт төшөө пландалган. Долбоордо көпүрөнү оңдоо, эки тарабынан тротуар, унаа токтотуучу жай жана башка иштер каралган. Оңдоо иштеринин алкагында курулушка тоскоол болгон айрым объектилер алынууда. Жол этап менен оңдолот. Буга чейин 4 тилкелүү болсо, алдыда 6 тилкелүү болуп кеңейтилип, жолдун тең ортосуна темир тосмо орнотулат. Жолдун туурасы жалпы 32 метрге жетет. Эки четине тротуар, ирригация тутуму түшүрүлүп, жарыктандырылат. Ошондой эле жашылдандыруу жагы да эске алынган. Түзүлгөн келишимге ылайык туура 1 жылдын ичинде бүтүрүшүбүз керек, бирок биз ага чейин эрте бүтүргөнгө аракет кылабыз. Бардык жумуштар жол талаптарынын технологиясын талаптарына ылайык иш жүргүзүп жатабыз. Азыркы учурда искусственный сооружение деп коет, бул жолдун астынан өткөн арыктарды бетондоп куюу, андан сырткары жол астынан өткөн коммуникацияларга запасной футлярларды куюп атабыз. Азыр сиздер көрүп жаткандай земляной жумуштар уже аяктап, бордюр коюу этабында турабыз. Буюрса, июндун аяктарында уже асфальт төшөп, бир полосаны ачып бергенге аракетин көрүп атабыз. Комплекстүү жүргүзүлүп жаткан жол оңдоо жумуштарын жыл соңуна чейин бүткөрүү пландалган. Буга байланыштуу учурда жолдун бир тарабы жабылган. Мындан улам жол тыгыны жаралууда. Жол кайгул кызматынын маалыматына ылайык күнүнө унаа агымы 80 миңден ашып 100 миңге чейин жетет. Жол тыгындарын алдын алып болтуруу максатында эртең менен 3 саат, кечинде 3 саат турат. Өзгөчө эртең мененкисин Кант шаарынан Бишкекке айдоочулар көп каттайт. Кечкисин Бишкек шаарынан кайра Кант шаарында өйдөйт. Бир эле Кант эмес, бенде Кант, андан ары Токмок, Кемин айдоочулар көп да. Убакта деле кызматкерлер бирдиктүү жайгаштыруу постунун негизинде бөлүнгөн, дислокациянын негизинде кызмат өтүп атышат. Бир күндө болжол менен бүгүнкү күндө Бишкек Нарын Торгарт айланма унаа жолу, Бишкек Нарын Торгарт ички унаа жолунда 80 миңден 100 миңге чейин болжол менен унаа запад-восток, восток-запад болуп жүрүп турат да. Деген менен бул жолдун курулушу аяктаса баарыбыз үчүн ыңгайлуу болмок деп колдоого алган айдоочулар басымдуулук кылат. Мен мисалы күндө Токмок кеңине барып келип иштейм. Мисалы ичи менен эле постоянно 1 саат 40 минут турам. Мурун болсо тиги Новопокровка жактан жана мост болгондо иштейм. Жүрүздө микрорайондор ошак менен кетчүбүз да. Аяк жабып калабыз, бияк вообще болот. Иште бир аз сабырдуулук өтөт деп ойлойм. Жол өтүп жакшы болот. Жаңызга чейин андан да жакшы болот. Эми жол оңдолуп калганы жакшы, пробка болсо дагы, нарушение болсо дагы, көп болсо дагы жол оңдолуп калганы жакшы. Бирок нарушениени водителдер өздөрү кылып атат да көбүнчөсү. Бири-бирин укпайт, сигнал басат, обочина менен келип атышат. Ушундай эле жол салуу жумуштары Бишкек шаарынан түндүк айланма жолуна баруучу Лебединовка ГЭС-5 унаа жолунда да жүрүүдө. Жалпы узундугу 5,1 чакырымды түзөт. Реконструкция иштеринин алкагында жолдун категориясы өзгөрүп, 2 тилкеден 4 тилкелүү болуп кеңейет. Ошондой эле долбоордо учурдагы чоң көпүрөнү кеңейтүү менен жөө жүргүнчүлөр үчүн көпүрө да курулат. Азыркы тапта бир тараптуу жолду кеңейтүү иштери, жолду жер иштери уже аяктады деп айтсак болот. Жана ошондой эле ал жерде да 3 суу өткөрүүчүдө иш алып барылып атат. Жалпы 4 суу өткөрүүчүсү каралган жана бир чоң көпүрөбүз каралган. Үстүңкү катмары 5 сантиметр шыма, шебен шымасы асфальто бетон деп коет. Бул мурунку жөнөкөй асфальтка караганда чыдамдуулугу, бекемделүүгү күчтүүрөөк. Мындан сырткары негизги жолго катар биримдик кут конушуна кирүүчү дагы 2 тилкелүү кошумча жол куруу пландалган. Учурда кыйылган дарактардын ордуна 20%га көп бак дарактар олтургузулат. Ал эми транспорт жана коммуникациялар министрлиги айдоочуларды жана тургундарды жол иштерине байланыштуу жаралган убактылуу ыңгайсыздыктарга түшүнүү менен мамиле кылуу өтүнүчү менен кайрылат. Нурзат Көчүмкулова, Майрамбек Абдибилал уулу, Регион, Бишкек.